Кудайдын чакырыгы 16 февраль. Көп кылымдар мурун Ишая пайгамбар мындай деп пайгамбарчылык кылган. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадары болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Биз анын жарааты менен айыктык. Бул сөздөр Ыйса Машаяктын айкаш-чыгаштагы азабын, анын бизге болгон сүйүүсүн жана куткаруу ишин толук ачып берет. Адамзаттын абалы күнөө жана Кудайдан алыстоо. Кудай адамды ыйык, таза кылып жараткан. Бирок күнөө аркылуу адам Кудайдан алыстап, руханий өлүмгө дуушар болду. Күнөө бул жөн гана жаман иш эмес, бул Кудайга каршы жашоо. Күнөө үй-бүлөнү бузат, мамилелерди талкалайт, коомду кыйратат жана адамды үмүтсүздүккө салат. Биз ар бирибиз ойлорубузда, сөздөрүбүздө, иштерибизде күнөө кылганбыз. Өз күчүбүз менен куткарыла албайбыз. Ошондуктан Ыйса Машаяк ордубузга турду. Кудайдын уулу күнөөсүз жана кемчиликсиз болчу. Ал биздин ордубузга туруп, биздин күнөөлөрдү өзүнө алды. Айкаш-чыгашта ал денелик жактан гана азап тартпастан күнөөнүн толук жүгүн көтөрдү. Ал жек көрүүгө сүйүү менен жооп берди. Ага кол көтөргөндөр үчүн «Ата, буларды кечире көр» деп сыйынды. Ыйык Ыйсанын сүйүүсү акыл жеткис сүйүү. Анын жараттары аркылуу биз айыгуу алабыз. Жүрөктөрдүн жараттарынан, коркунучтан, иштеги оор жүктөн, үмүтсүздүктөн, оорулардан. Ал бизге кечирим гана эмес, жаңы жашоону берет. Машаякка ишенген адам эски жашоосун таштап, жаңы адам болуп төрөлөт. Биз куткарылууну жакшы иштер менен же мыйзамды аткаруу менен ала албайбыз. Куткарылуу бул Кудайдын белеги. Ыйса биздин ордубузга өлүп, бизге төлүк өмүрдүн жолун ачты. Ишенип, тоо кылып, Машаякты жүрөккө кабыл алуу аркылуу төлүк тозоктон куткарылып, ошол төлүк өмүргө ээ болобуз.